Америкага жумушка кайсы учурларда чакырып алышат дейт. Америкадагы компанияларга тапшырасыз. Google, Facebook, Amazon, Spotify ушуларды тандап, ачык орундарга тапшырасыз. Сразу эле тапшырганда күтпөңүз, алардан келет деп. Бирок кээ биркилер 3 айлап, 6 айлап андан кийин жазып калышат. Бирок ошол мисалы көп компанияларга тапшырыш керек болот, аракет кылыш керек. Анан бирөөсү жазат ошолордон бизге интервью кыл деп. Эгерде интервьюдан өтсөңүз, алар өзүнүн процесси бар, өзүнүн адвокаттары H1 виза берет. H1 визага ошол чакыруу берет да. Чакыруу менен посольствого киресиз. Эгерде алар виза берсе келет, иштегени келесиз. Өнүккөн өлкөлөргө кетүү үчүн эң жакшы жолдордун бири бул IT адистерге. Аларга атайын мындай батыраак процесстеги визаларды иштеп чыгышкан. Себеби аларга дагы IT адистери керек болгон үчүн ошолорду батыраак алып келгенди каалашат. Жөнөкөй мындай кара жумушка иштейм деген адамдарга караганда. Москвада кыргыздардын курсу болсо жакшы болмок дейт. Москвадагылар эгерде кыргыздардыкын окуйбуз десеңер, анда Жылдыз академияга жазылгыла. Жылдыз.com деп кирсеңер бардык маалымат бар. Онлайн окуйсуңар живой инструктор менен. Ошого жазылсаңар болот онлайн окуганга. Акысыз IT курс жөнүндө сураптыр. Акысыз IT долбоор азыр биринчи долбоор бүткөндөн кийин ойлонобуз аны. Азыр биздин келечек деген долбоорубуз жарымдап калды. Студенттердин жыйынтыктарын көрүп атабыз, бирок биз толук жыйынтыкты ошол курс бүткөндөн кийин чыгарабыз. Канча процент жумушка кирди, негизинен проектибиз биз күткөндөй болдубу, болбоду деген. Ошол үчүн акысыз IT долбоорлорду сураган мекендештер жаңылыктарды ошо биздин Instagramдан күтүп туруңуздар. Болот. Эгерде Кыргызстанда иштейм десеңиз, кыргызча окуп, кыргызча иштей берсеңиз болот. Ал эми чет өлкөгө чыгыш үчүн англисче билиш керек болот. Канча айда толук үйрөнсө болот жумушка кириш үчүн дейт. Азыр курстар көбүнчө 3 айдан 6 айга чейин, ошо 6 ай орточо. Практикада ошол 6 айдын ичинде студенттер программированияны үйрөнүп, бир тилди үйрөнүп жумушка киришет. Ал эми IT-ни өмүр бою жумушка кирип да окуйсуз. Бул түгөнбүс нерсе, себеби күн санап өнүгүп турат. Мисалы, өзүңөр колдонгон тиркемелерди алалы, WhatsApp, Instagram, көп тиркемелер бат-бат апдейт кылгыла деп келип турат го. Ошол сыяктуу эле өзүңөрдүн билимиңерди силер дагы апдейт кылып турасыңар. Башкысы IT-нин баарын үйрөнүштүн кереги жок. Бир код тилин үйрөнүп жумушка кириш керек. Андан кийин жумушта жүрүп үйрөнө бересиңер. Эң жакшы үйрөнчү убакыт бул жумушта иштеп жүрүп. Айлык төлөнөт, ошол эле учурда силер билимиңерди дагы жогорулата бересиңер. Жалкоо болбош керек. Эгерде азыркы жашап аткан жашооңорго канаттанбасаңар, анда сөзсүз ошону алмаштырганга аракет кылыш керек. Силердин жашооңор эч кимге керек эмес, өзүңөрдөн башка. Силердин жашооңорду жалгыз силер гана өзгөртө аласыңар. Ошону унутпаш керек. Агайлар, эжекелер, достор, туугандар өздөрүнүн жашоо менен алек. Силер өзүңөрдүкүн эптешиңер керек. IT-ге кызыгып жатам, эмнеден башташымды билбей жатам дейт. Мен жана айтып кеткендей эле, IT-ге кызыккан бул эң жакшы биринчи кадам. Эми маалымат алыш керек. Маалымат алып, изденип, андан кийин эгерде мектеп жашынан өтүп калгандар болсо, миграцияда жүргөндөр, курс тандаш керек. Азыр онлайн курстар кааласаңар Кыргызстанда окусаңар болот. Жылдыз академиясына жазылып, онлайн окусаңар болот. Же ошол жашаган жерден курстарга барып окусаңар болот. Аларды кантип тандаш керек, IT-ге ноутбукту кантип тандаш керек деген суроолорго биз Айдана TikTok YouTube каналында кеңири жооп бергенбиз. JavaScript жеңилирээк, фронтендти ошо вебсайт жасаган көзүңөргө көрүнгөн фронтенд деп коелу. Фронтендти кылыш үчүн JavaScript билиш керек. Нөлдөн баштагандар JavaScripттен баштаганы жакшы. Кийин акырын Java тилин үйрөнүп алса болот. Фронтенд, бэкэндтин айырмасын түшүндүрүп бериңиз дейт. Фронтенд бул IT-ге жаңы ошо программированияны жаңы баштап аткандардын биринчи кадамы. Фронтенд болуп жумушка кирип, акырын бэкэндке өтсөңөр болот. Ошол эң биринчи программист
баштапкы программист бул фронтендтен баштайт. Андан кийин бэкенд бир аз татаалыраагы, ошол серверлер менен иштеген жагы, эки жакты тең билгендер, фронтендти дагы, серверлердин иштешин дагы. Андан кийин үчүнчү баскыч бул full stack деп коет. Full stack бул бир тиркемени application'ди нөлдөн баштап, баарын ошол круг, circle'дын баарын билген программист болот. Туура, фронтенд бул сахна дейт, көз элдерге көрүнгөн жагы. Ал эми аркасы, сахнанын аркасы бул бэкенд дейт. Бэкенд ошо бэкендте серверлердеги чоң серверлер менен иш кылып, ошол жакты түшүнгөн адамдар. Программист болуш үчүн математика жана физиканы билиш керекпи дейт. Бул суроону күндө келет, көп келет. Бирок биз жооп бергенден тажабайбыз. Программист болуш үчүн, код үйрөнүш үчүн азыркы учурда математика, физиканы билиштин кереги жок. Жөнөкөй эле катардагы 3-4 окуган окуучу дагы программист болсо болот. Ал эми университетке тапшырыш үчүн кошумча сабакты математика же физикадан алыш керек болот. Бул көптөгөн бул жерде сурап аткан суроолоруңарды Айдана TikTok деп YouTube'дан издесеңер, ошол жакта кеңири жооп бергенбиз. Ушундай суроолорду алып, суроо жооп кылганбыз. Код жазбай эле IT тармагында иштесе болобу дейт. Болот. Operations жагы бар. Саламатсызбы? Фронтенд окуп баштадым. Жакшы түшүнүп, өздөштүрүп кетүү үчүн кандай кеңеш берет элеңиз дейт. Түшүнүш бир аз кыйыныраак болуп атат дейт. Башында кыйын болот. Ар ким ар кандай да, кээ биркилер 2-3 жыл окубай калган, миграцияда жүргөн, бир аз менин кабыл алуу жайлап калган дегендей. Бирок эң башкы нерсе негизинен үйрөнүүдө бул теория, андан кийин практика сөзсүз болуш керек. Курстардын ийгилик жаратып атканы ошол экоосун бир алып кетет, теорияны берет, аркасынан практика кылат, анан студенттери мыкты чыгат. Ошого бул суроого кантип жооп бермекмин? Эгерде түшүнбөй жатсаңыз, ошону кайталаш керек, практика кылыш керек. Сабакта берилген нерселерди үйгө келип 10 жолудан кайталаш керек. Себеби айтиде көбүнчө компьютерге отуруп алып, ошону колду көндүрүп, бир нерсени жасап, кодду мисалы жазып, кайра бузуп, ошондой практика кылыш керек болот. Жөн эле теория окуй бергенде бул жерде үйрөнүш кыйын. Көз менен көргөндү көз эстеп калат, анан кол көнүп, ошону кол жасап калат. Ошого практика эң башкы жооп, практиканы көп кылыш керек. айтиде практика. Ошол Instagram, application'дерди чукулап жүрүп, мындай такшалып атпайбызбы? Баарыбыз жакшы колдонобуз. Ошол сыяктуу эле көбүрөөк убакыт өткөзүш керек, практика кылыш керек. IT компаниялар кандай жумуш кылат дейт. IT компаниялар ар кандай жумуш кылат. Азыр силер Instagram'дан бул жака кошулуп атасыңар, мисалы. Мурда мындай нерсе жок болчу, лайв деген Instagram'да. Ошонун баарын азыр айтишниктер отуруп алып жасап атат. Азыр бизде бул жерден кандай проблемалар чыгып атат, мисалы дагы кандай жакшыртсак болот Instagram'ды, дагы эмнени кошуп койсок болот, дагы 2-3 адам кошулуп алып сүйлөсө болот турганын кошуп атат. Ошондой болуп калат да. Ошонун аркасында Толтура деген айтишниктери иштеп атат. Код жазып атат, жаңылап атат, кошуп атат, батыраак иштей турган кылып атат. Ошол айтишниктердин жумушу. Жашоодогу проблемалардын баарына жоопту айтиден издеш керек. айтинин жардамы менен ошону чечкенге аракет кылыш керек. Эгерде технологияны өзүбүз жакшы үйрөнүп, өзүбүз бир нерсе жаратканды үйрөнсөк, көптөгөн бизнестерди, көптөгөн көйгөйлөрдү чечсек болот. Ошол үчүн мыктынын мыктысы болгонго аракет кылыш керек. Эгерде сен жасаган проектилериң жагып, интервьюдан жакшы өтсөң, анда компаниялар сага канча акча кетирип болсо дагы сени чакырганга аракет кылат. Курсту бүткөндө сертификат, мектепти бүттү деген диплом бул жөн эле кагаз. Азыркы ийгиликтүү компаниялар алар кагазга карабайт. Ал силердин тажрыйбаңарга карайт. Work experience'ке карайт. Эгерде чыныгы күчтүү болсоңор, алар эч кандай сертификатты да карабайт, дипломду да карабайт. Ошол жумушка ала берет. Ошол себептен азыр IT компаниялар дүйнөдөгү эң алдыңкы компаниялар, эң бай компаниялар. Ошол үчүн өтө көп
эмеге кызыкпай эле сертификат береби деп сурашып берет курстарды. Берсе бербесе деле силер ал жерден билим алыш керек. Ошол эң башкы нерсе. Мен окуй аламбы, эптей аламбы, окубай болбой калса эмне болот деген нерселер бар да, ошолорду жеңип чыгыш керек. Өзүңөрдүн ичиңерде биринчи революция жасап, мен жашоомду өзгөртөм, айтини үйрөнөм, чоң IT компанияга ишке кирем деп туруп максат кылып башташ керек. Ошол мотивация аягына чейин силерге жардам берет. Чет мамлекетке Кыргызстандан туруп IT-ге иштейм десеңиз, интервьюларды өткөнгө английскийиңиз болуш керек. Ал intermediate болсо жетиштүү. DevOps Cloud инженермин. DevOps инженер деп аталат, бирок мен Cloud ошол AWS-ке байланыштуу проекттерди жасайм. Чоң рахмат, бул жерде каалоо жазыптыр бизге. Силердин үй бүлөңөргө дагы ошондой жакшылыктарды каалайм. Негизинен Кыргызстаныбыз өнүгүп, биздин жаңы муун, жаш муун дагы жакшы жашоодо жашаганын каалайм. Биздин аракетибиздин баары ошол Кыргызстаныбыз өнүгүп, биздин азыркы чоңоюп аткан балдарыбыз Америкадан Кыргызстанга барганда биз китептерден окуп берип, ошол Кыргызстанды кандай тааныштырсак, ошондой Кыргызстанды көргөнүн каалайбыз. Жакшы experience, work experience деп коет, болуш үчүн эмнеден башташ керек дейт. Work experience'ти башында окуп бүткөндө жок да, мисалы ошо окуп аткан курста проекттер жасайсыңар, резюмеге ошолорду жазса болот. Мен мындай проектти жасагам, алар жөнөкөй эле проект болсо болот. Ошону силер интервьюда өзүңөр түшүндүрүп, өзүңөрдүн сөзүңөр менен айтып бере турган болуш керек. Андан сырткары биз атайын сайттарды бөлүшкөнбүз YouTube каналда. Кантип тажрыйба алыш керек деген. Ал жерде фриланс жумуштар бар, ошол сайттар бар атайын. Ошол жака кирип, проекттер жасасаңар болот. Мисалы, Европанын Дубайдан көп келет проекттер. Ошондой проекттерди кыска мөөнөттүү жасап, ошолорду резюмеге койсоңор болот. Ар бир компания ар башка код колдонушабы дейт. Бир эле компанияда ар кандай код колдонот. Мисалы, Instagram, Java'сындагы JavaScript, Python баарын колдонот. Ошондой эле Google, ошондой эле Facebook. Ошого Facebook'ка иштеш үчүн Java билиш керек, Instagram'га иштешүнүк жок. Эң алдыңкы азыркы топ тилдер деп ошо Java, JavaScript, Python үйрөнсөңөр эч жолдо калбайсыңар. Эгерде курста окуп атсаңар, атайын курсту бүтүп аткан учурда soft skills деген интервьюга суроолор, кандай примерный суроолор келет, ошолорго даярдык башталат. Андан сырткары резюмени кантип жазыш керек, мисалдарды көрсөтүп жардам беришет. Ошол сабактарга катыш. Аралыктан иштөө, IT жумуштар жөнүндө 1-2 кеңеш бериңизчи дейт. Аралыктан иштөө бул ошол, мен азыр Гавайиде отуруп Америкада иштейм. Негизинен офисте иштегенде деле аралыктан серверлер башка дата центрлерде турат, же клаудда. Аралыктан иштегенде эле ошолорго доступ менен кошулуп иштешет. Айырмасы жок, азыр Гавайиде башка мамлекетте ошондой эле кошулуп иштей бересиңер. Болгону чогулуштарга Zoom аркылуу катышыш керек болот, саатка карап. Көптөр сурашат ошо кантип ийгиликке жетем, кантип баштайм, эмне кылам деп. Биз айтып аткан жолу ошол, IT окугула, IT аркылуу ийгиликке жетсе болот деп. Көптөгөн көйгөйлөрдү чечсе болот. Азыр бизден $1 миллион стартаптарды угуп алып, Кыргызстандан чыккан. Аябай сүйүнүп атабыз. Акыркы жаңылыктарда көрүп атабыз, ушундай спонсорлор табышыптыр деп, чоң стартаптарга айланып. Ошондой нерселер силерге окшогон эле, бизге окшогон эле мекендештерибизден чыгып атат. Ошо Кыргызстанда туруп эле бир идеяны ишке ашырган. Ошого эң башкы кадамды өзүңөр ташташ керек. IT-ни окуп, IT-ге аралашыш керек. Андан кийин ийгиликтер акырын келе берет. Мисалы, биздин Жылдыз академия менен келечек долбоорунда көптөгөн окуучулар мындай өздөрүнүн потенциалдарын билбей же ачпай жүргөн экен, таланттары уктап жаткан экен. Биз долбоорго ошол кабыл алып, окууну баштаганда эле алар өздөрүнүн таланттарын көрсөтүп башташты. Аябай жакшы идеяларды, креативдүү мындай проекттерди алып чыккандар болуп атат. Алар жөн эле кара жумуш кылып, мындай иштеп жүргөн мекендештерибиз болчу. Көрсө, көптөр өздөрүнүн потенциалдарын түшүнүшпөй жүрүшкөндөр болот экен. Биз көп деле мээнет кылдык деп айтпайм. Аларга туура жол көрсөтүп, ошол
курска баштап бердик, калганын баарын өздөрүнүн колу менен жасашып атат. Ошол үчүн өзүңөрдү чектебей аракет кылыш керек, өзгөрүш үчүн сөзсүз мээнет кылыш керек. Бирөөнүн жашоон бирөө өзгөртө албайт. Өзүңөр гана өзүңөрдүн жашооңарды өзгөртө аласыңар. Жакынкы менин оюмда жакынкы 5 жылдын ичинде аябай көп IT жумуштары Кыргызстанда пайда болот. Биздин азыр университет, мектеп, негизинен билим берүү системасынын баары ITге өтсө, эгерде санариптештирилсе, ошол жака көптөгөн IT адистери керек болот. Жакшы келген суроолорду арасынан ылдый түшүрүп салат да. Мен айтмакмын, эгерде суроолоруңар болсо, комментарийлерге жазгыла, видеолорду постторду утурлай киргизип атабыз. Ошонун түбүнө комментарий жазсаңар, ошону кийинки постто же видеодо биз жооп берсек, силердин сурооңарды дагы баары көрсүн. Биз дагы жооп бергенде баары көрсүн. Ошондо башкалар дагы жооп алып калат да. Азыр Жылдыз академиясында окуп жатам дейт. Москвада ITде окугандар көп дейт. Андайларды угуп биз сүйүнөбүз. Азыр келечекти ойлогон адам сөзсүз келечекке даярданыш керек. Ошол даярдануунун эң бир жолу бул ITге окуш керек. Мен IT боюнча көп деле билбейм, бирок окуп баштайын деп жатам. Мага эмне сунуштайсыз, эмнеден баштайын? Англис тилин үйрөнүшүм керекпи дейт. IT жөнүндө эч нерсе билбесеңиз, IT жөнүндө маалымат алгандан баштаңыз. Google'да ачып, IT деген эмне деп туруп жазасыз. Анан ошол жактан макалаларды окуп чыгасыз. ITни түшүнгөндөн кийин сиз окуңуз келеби, ошол сизге туура келеби, анан чечесиз. Андан кийин курс тандайсыз, андан кийин окуйсуз. Айдананын постторун ушул Instagramдагы постторун окусаңыз, ошол жакта ресурстар бар. Же видеолорду көрсөңүз, ал жакта да түшүндүрүп берген. Жумушка кириш үчүн максимум канча ай окуш керек дейт. Жумушка кириш үчүн 6 ай окуш керек. Ошо курстар ошол үчүн атайын ошондой дизайн болгон. 6 айдын ичинде бир программалоо тилин үйрөнөсүз, андан кийин soft skills'ке даярдайт. Интервьюда кантип сүйлөш керек, кандай суроолорго даяр болуш керек. И резюме жазасыз. Анан ошол менен ар кандай компанияларга интервью кылып баштайсыз. Мигрант болуп жүргөн үчүн башка жумуштарым токтоп калат, тобокелге салып окуй берейинби дейт. Бул ар бир эле жумушу бар адамдын суроолу болуш керек. Жаңыланууну кааласаңыз, анда тобокелге салыш керек. Жашоодо негизинен тобокел ошондой рисктерге барыш керек. Ошондо гана пайда келет. Азыркы нерсени канчалык эртерээк таштап, жаңыга аракет кылсаңыз, ошончолук жаңы нерсени батка ала аласыз. Анан жумушуңуз жакпайт, өзүңүздү өзүңүз кыйнап жүрө берсеңиз, картайып кетесиз. Бир убакта 50-60га чыгып калган учур болот. Ошого ошондой болбош үчүн азыр ойлонуп, эртең чечим чыгарып, бүрсүгүнү башташ керек. 6 эле ай өзүңөргө инвестиция кылып, өмүр бою ITде иштейсиңер. Россияда болобу, Кореяда болобу, Европада болобу, 6 ай окуйсуз, андан кийин IT компанияларга жумушка киресиз. 26 жаштамын дейт. 2 жылга MBAге тапшырып жатам Сингапурга дейт. Менин кеңешим, эгерде азыркы актуалдуу кесиптерден болсо окуй бериңиз. Сингапур бул дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттердин бири. Анан ал жактан билим алуу дагы чоң нерсе. Окуучуларды IT жумушка алышабы дейт. Кыргызстанда internship деп коет, ошондой практика сыяктуу төлөп берген жумуштарга кирсе болот. Негизинен IT компанияларда жашын чектебейт. Мен билгенден 14 жаштагы программист болуп иштегендер бар чоң компанияларда. Эң туура сонун сөз айтыптыр. Бүркүттөр менен учкуңар келсе, үндүктөр менен жүргөнүңөрдү токтоткула дейт. Эң туура чоң максаттарды коюп, ошолорго жеткенге аракет кылыш керек. Технологиянын заманында бардык нерсени ишке ашырса болот. Чоң максат коюп, ошол максатка жетүүгө аракет кылыш керек. Реалдуу кадамдарды ташташ керек. Жөн эле интернетте убакыт өткүзүп, IT деген эмне деп сурап коюп, диванда жатып өрсөңөр, эч убакта ийгиликке жетпейсиңер. Чоң нерсеге жетиш үчүн кичинекей нерседен башташ керек. Акырындан азыр баарыбыз билген Олимпиада оюндары болду. Ошол жакта азыр биздин балбандарды, жеңишке жеткендерди көрүп атабыз. Алардын баары бир убакта максат койгон, мен Олимпиада оюндарына катышсам деп. Ошол максаты бар үчүн, ошол максатка мээнет кылып отуруп жетти. Ал эми ошондой эле күчтүү мекендештерибиз бар. Ошол олимпиадачылардай, бирок максаты жок, жөн гана күчтөрүн башка жака колдонуп жүргөн болушу мүмкүн. Ошол үчүн
туура максат коюу бул биринчи очередте. Айдананын инстаграмдагы ушул акыркы постторго жазгыла суроолоруңарды. Ошол жактан видео тартып беребиз, көп суроолган суроолор болсо. Келечек долбоорунун студенттери көп жерде суроолорго жооп бергенин көрүп атам. Силер сураган суроолорго алар жооптору барлар силерге жооп берип атат. Курс тандоо боюнча, акысыз курстардын сайттары боюнча, ошол үчүн бардыгы көргөн жерден сурасаңар, баарыбызга жеңил болот. IT-нин бардык тармактарын аралыктан иштесе болот. Азыр консалтинг же Scrum Master, Product Manager ошол сыяктуу көбүрөөк сүйлөгөн, operations эмес, көбүрөөк сүйлөгөн жумуштары дагы баары азыр онлайн болуп калды. Ошого IT-нин бардык багытында онлайн иштесе болот. IT үйрөнүш үчүн англис тилин үйрөнүштүн кереги жок. IT-ни кыргызча дагы, орусча да үйрөнсөңүз болот. Эгерде кыргызча курс издесеңиз, Жылдыз академиясына барыңыз, жылдыз.com деп издеп. Өзүңүз жакшы түшүнгөн тилде үйрөнө берсеңиз болот IT-ни. Мектепте эле бүткөн адамга IT курста окуп, жумушка ээ болуш үчүн канча убакыт керек дейт. Эгерде мектепти сиздин сурооңузга караганда мектепти мурда бүткөн окшойсуз, андан кийин университетте окубаган. 6 ай баарына эле бирдей ошол 6 ай. Кээ биркилер өзү мындай эс тутуму күчтүү кабыл алгандар 3 айда деле жумушка кирип кетет, бирок орточо 0дөн баштап окугандар, уже көп жыл мурун мектепти бүткөндөр 6 айдын ичинде жакшы өздөштүрүп жумушка кире алат, эгерде жакшы аракет кылса. Эми 6 ай жакшы аракет кылып окуган жөнүндө айтып атабыз да. Курсту кантип тандаш керек, курста кантип окуш керек деген биздин видеобузду YouTube'дан издеп көрүңүздөр. Кыргызча жазып издесеңер, 6 айдын ичинде сиз бир колледждин айталы программасын үйрөнгөндөй. Ошол 6 айга сыгып, батыраак үйрөтүп жумушка киргизет. Ошондо бир кесиптин ээси болуш үчүн азыр жеңил эмес, ошол кесипти 6 айдын ичинде үйрөнүш үчүн аябай мээнет кылыш керек. Бирок бардык адамдын колунан келет. Биздин практикада 40тан ашканда Бекназар Байкебиз бар, 45 жашта окудум дейт. Айдананын интервьюлары бар YouTube'да. Эжекелерибиз 40 жашта, 3 баласы бар. Эжекелерибиз Америкага келишип, 40 жашта үйрөнүшүп, IT-ге иштеп калгандар бар. 40 жашта жашоолорун өзгөртүшүп. Арасында мугалимдер бар, англис тилинен котормочу болгондор бар. Ошол интервьюларды көрсөңөр, силерге пайдасы тиет деп ойлойм. Мотивация болот, жок дегенде өзүңөргө жакын, баягы 30 жашта үйрөнсөм болобу дегендерге ошолор керектүү маалыматтар. Суроолор көп экен. Бул кээбирки суроолорго аябай узун убакыт кетет, сүйлөп жооп бериш керек. Ошол үчүн YouTube'га видеолорду киргизкенбиз. Ошону колдонгула, акысыз маалымат Айдана TikTok YouTube каналында акысыз маалымат менен бөлүшөбүз. Ошо IT-ге тиешелүү бардык суроолорду 0дөн баштап окуса болобу, кантип ноутбук тандайм, кантип курс тандайм, эмнелерге көңүл буруш керек деген маалыматтардын баарына жооп аласыздар. Ошол жака кирип, видео дегенге кирип, ылдый түшүп, эски видеолорду карасаңар, бардык IT-ге кызыккан адамдарга жооптор бар. Эгерде адамда каалоо болсо, бардык нерсени ишке ашырса болот, чындык бул. Себеби бизде Кыргызстанда көп элдер акчам жок деп айтышат, бирок тойлорго өзүбүздүн эле мындай билген адамдарды бат-бат эле тойлордон көрөбүз, ошондой шаң шөкөттөрдөн көрөбүз, ал жактарга каалоо бар үчүн акча табып барышат. Бир тойго барыш үчүн же той өткүзүш үчүн акча кетет. Онлайндын түрлөрү бар. Онлайн жөн эле платформага жаздырып койгон, мисалы Udemy, Khan Academy, Code Academy деген курстар бар да англисче дагы. Ал жакта жөн эле мурда видео кылып жаздырып койгон, акчаңды ошол жака регистрация кылып төлөйсүң, андан кийин өзүң отуруп алып, мурда жазылган видеону көрүп, практика кыла бересиң. Мурда уже окуп көргөндөргө туура келет аларчы, ошо өз алдынча отуруп алып, акырын курстарды жасай берген. Ал эми жаңы баштап аткан, 0дөн баштап аткандарга ал кыйын. Мисалы мен азыр курс алсам, ошол онлайн курстарды алам американский платформалардан. Жаңы баштап аткандар онлайн, бирок инструктору бар курстан окугула. Жаңы баштап аткандар өзү класска барганыңар эң идеалдуу, башкалар менен чогуу окуганыңар. Эгерде андай мүмкүнчүлүк жок болуп атса, живой инструктор менен
онлайн курстарга катышканыңар жакшы. Ал эми өзүңөргө ишенсеңер, дисциплина күчтүү болсо, күнүнө мисалы 2 саат өзүмдү отургузуп компьютерге 2 саат жанагындай жазылган видеолорду көрүп практика кыла алам десеңер, анда онлайн алсаңар болот. Окуш үчүн ноутбуктун кымбаты же күчтүүсү, өтө күчтүүсү кереги жок. Эң жөнөкөй код жазганга ноутбуктар жарайт. Анан дагы экинчи нерсе, компанияларга жумушка киргенден кийин компаниялар өздөрү ноутбуктарды беришет. Өздөрү атайын security жагынан application'дерди установка кылган, VPN ошондой өздөрүнө керектүү нерселерди установка кылышып, ар бир сотрудникке ноутбук беришет. Ошого жумушка киргенге чейин эле окуп аткан учурда гана колдонгонго ноутбук алып турсаңар болот. Алар жаңы болбосо деле, кымбат болбосо деле жарай берет. Онлайн индивидуальный окуган өтө кымбат экен дейт. Көбүнчө онлайн болобу, класска барасыңарбы? Класс бирөөлөр менен окуган жакшыраак болот. Индивидуальный жалгызга караганда, класста окуганда биз айтчубуз Чикагода окуучуларга 2-3 адам менен чогуу даярдангыла деп. Мисалы группага барып, андан кийин тапшырмаларды көбүнчө кофе-шопторго барышып, 2-3 адам болуп окушса, ошол аябай жемиштүү болот. Себеби бир адам билбеген нерсени экинчиси эстеп калып, ушинтип 2-3 адам мындай collaboration кылып, тим болуп окуса, эң жакшы жыйынтык болот да. Анан класс менен окугандын себеби дагы бири-биринен үйрөнүшөт, бири-биринен результатты текшере алат, ким кандай үйрөнүп атат. Ошол бирөөнүн сураган суроосун баары угат, жообун. Ошол сыяктуу жакшы жактары бар. Чем жалгыз үйрөнгөнгө караганда. 5 саатты биз проекттерге кетиришибиз керек, калган 3 саатты иштебешибиз керек. Ошо собранияларга өзүбүздү өнүктүрүүгө кетириш керек. Ошондой бөлүнгөн. Күнүнө 5 саат иштедим деп отчет жазсак жетиштүү. Калган 3 саат митингдер болот, тим митингдер болот, эртең менен стендап деп коет, андан сырткары менеджер менен one on one деп коет. Ошол өзүңдүн self development деп кайсы жакты өнүктүргүң келет. Мисалы компанияда иштеп атып эле башка тимге, башка командага өтөм десең, ошол жакта акырындан үйрөнө берсең болот. Анын баары расписанияда каралган. Сен жумуштан кийин же бекинип алып окуштун кереги жок. Ошо жумушта отуруп эле үйрөнө берсең болот. Күнүнө 5 саат иштейбиз, 3 саатты өзүбүздүн ошо өнүктүрүүгө, митингдерге колдонобуз. Ошол сыяктуу эле эгерде жакшы компанияга кирсеңер, ал жакта өнүгүүгө ар дайым убакыт болот, мүмкүнчүлүк болот. Өз алдынча окугандын эми өзүнүн минустары, плюстары бар. Мисалы, бардык адам өз алдынча окуй албайт. Ага дисциплина керек. Анан мурда курста окуп көргөндөр болсо, аларга жеңилирээк болот. Экинчи жолу, үчүнчү жолу курс окуп аткандарга иштеп жүргөндөргө өз алдынча окуган жеңил болот. Ал эми нөлдөн баштагандар өз алдынча окуш кыйын. Азыр интернетте негизинен акысыз маалыматтар көп. Эгерде окуйм десең, интернеттен докторантурага чейин баарын өзүң окуп салсаң болот. Бирок көптөрдүн ошого дисциплинасы жок. Ошол проблема. Ал эми курстарга барганда атайын өздөрүнүн программасы бар. Ошол менен бүгүн бул сабакты өтөбүз, эртең бул сабакты деп силерге маалыматты ускирак кылып ошол беришет. Анан ошону эле окуп, ошол программаны бүткөндө жумушка киресиңер. Ал дагы бир дисциплина, план десек болот. Ошол көп адамда жок үчүн маалыматты интернеттен алып окуш кыйыныраак. Жумушка киргенде азыркы IT компанияларда эч убакта сиздин келбетиңизге, жынысыңызга же өңү түсүңүзгө ошо карабайт. IT резюмелерде өзүңүздүн сүрөтүңүздү же өзүңүз жөнүндө маалымат сурабайт. Ал жакта проектиңер жөнүндө сурайт. Ошол үчүн жумушка кирчү адамдын резюмесинде ал кандай адам экенин, өңү кандай экенин, түсү кандай экенин эч ким билбейт. Эч кандай ал жакта дискриминация жок. Ар бир адам өзүнүн жумушун мыкты билсе эле, көп бийиктиктерге компанияда карьердик тепкичтер менен өссө болот. Баарыңарга рахмат. Дагы убакыт болсо катышабыз. Айдан экөөбүз дагы түз эфирге чыкканга аракет кылабыз. Жакшы калгыла.